Нарын суу канал ишканасынын жумушчусу иш учурунда топурак басып көз жумду. Бул туурасында Турмуш басылмасы жазган. Кечээ саат 4 чамасында аталган ишкана жумушчулары Нарын шаарынын Тынчтык көчөсүндөгү жер алдындагы суу түтүгүн оңдоп жатышкан. Ошол маалда эки кызматкерди таш аралашкан топурак басып калган. Алардын бири кесиптештери тарабынан чыгарылып, тез жардам унаасы менен ооруканага жеткирилген. Ал эми экинчисин чыгара албагандыктан куткаруучуларды чакырышкан. Алар топурактын алдынан жумушчунун денесин алып чыгышкан. Бишкек шаарында окуучу номер 18 автобустун дөңгөлөгүнүн алдында калып каза болду. Бул туурасында Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Кечээ Күнтүү айылында номер 18 автобустун айдоочусу арткы эшиктен окуучунун түшкөнүн байкабай калган. Алдын ала маалыматтар боюнча 5-класстын окуучусу салондон чыкканга үлгүрбөй бир буту автобустун эшигине кыпчылып калган. Байкабаган айдоочу айдап кете берген, натыйжада окуучу окуя болгон жерде каза тапкан. Тергөө иштери жүрүүдө. Умра сапарын уюштурууну толугу менен мусулмандар дин башкармалыгы өзүнүн көзөмөлүнө алууну көздөп жатат. Быйыл ушундай аракет болуп жаткандыгын муфтияттын ажылык умра бөлүмүнүн башчысы Жолдошбек Абдылдаев билдирген. Буга чейин мусулмандар умрага туристтик фирмалар аркылуу барып келген. Абдылдаев турфирмалардын уюштуруу иштерине наразылык күчөгөндүгүн айтты. Умра сапарын мусулмандар кичи ажылык деп атап, каалаган учурда Сауд Аравиясынын Мекке жана Медина шаарларына барып зыярат кылып келишет. Бир гана ажылык амалдар аткарылып жаткан күндөрү баруу мүмкүн эмес. Каалоочуларды негизинен туристтик фирмалар саякат иретинде алып барышат. Кыргыз-казак чек арасында жайгашкан контролдук өткөрмө пункттарына жакын жерден сабиз, курулуш материалдарын жана башка чарбалык товарларды ташып келүүдөгү мыйзам бузуу фактылары аныкталды. Бул туурасында салык кызматы билдирди. Чалдыбар контролдук өткөрмө пунктунан Россиядан 4554 дана эшик жана алкактарды, 400 дана чатыр материалдарды алып келе жаткан унаа кармалган. Ал эми Ак Тилек автожолу контролдук өткөрмө пунктунан импорттоочулар 14 тонна металл формаларын, 520 000 сомдон ашуун суммадагы эшик кулпуларын, чарбалык товарларды салык органынын салыктык каттоо жөнүндөгү мөөнөтү өтүп кеткен маалым каты менен алып өтүүгө аракет кылган. Ошол эле постто 108 000 сом өлчөмүндөгү 20 тонна сабизди алып өтүүгө болгон аракетке бөгөт коюлган. Кыргызстандагы мугалимдердин ден соолугун чыңдоо, бекемдөө жана социалдык жеке мамлекеттик өнөктөштүктү өнүктүрүү максатында билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков менен көз микрохирургиясы медициналык борборунун башкы директору Азизбек Эшмамбетов атайын келишимге кол коюшту. Бул туурасында билим берүү жана илим министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык өлкөдөгү билим берүү уюмдарынын 400 кызматкерине көз катарактасынын алдын алуу жана башка көз ооруларын жок кылуу үчүн жогорку технологиядагы хирургиялык операция акысыз жасалат. Билим берүү кызматкерлеринин көз патологиясын текшерүү үчүн офтальмологдор тобу түзүлөт.